Саламатсыздарбы, урматтуу китеп көрмандары. Сиздердин назарыңыздарга Бактыккан Ажымаматованын Асмаша маңгемесин сунуштайм. Аңгемени окуган Турсуналиева Назгүл. Катүгөн ботом, караңгы түндө. Сууктун түрү бул болсо. Каалга түндө бөрсөйгөн курсагын мыкчый. Түүлө отура кеткен жаш келинди көрүп, пол жуучу аялдын оозунан да сөзү качып, энтеңдей түштү. Жалгыз келдиң беле? Ооба, дегенге араң жарады. Тиги келин үнүн акырын чыгарып. Кире кой ботом. Күйөөң жок беле? Кантип жалгыз жерди дейм да. Келиндин колунан өйдө көтөрүп тургузду да ичкери жакка жетеледи. Күйөөм командировкага кеткен. Ичим ооруй баштаганынан өзүм эле келе бердим. Келин үзүл онтой коюп ушуларды айтты. Дагы жакшы жетип келгениң. Жолдо бирдеме болсочу. Ай балам ай, жашсың да. Силерде коркуу деген жок. Пол жуучу аял ага өз энесиндей мээримин төгө сүйлөгөнү жаш келинди элжиретип жиберди. Тез жардам чакырсаң деле бармак? Мейли эми. Жетип келгениң жакшы болду. Ал улам эбиреп, кыйналып турган келинди орундукка алып келип отургузду да, мен азыр келем. Тиги акушер келин төрөт жок деп жаңы эле үй жакка басты эле. Сен чыдай тур балам. Мен тез эле чакырып келе коем. Могу эле жерде жашайт, жакын эле. Тез эле келебиз. Келинге улам жалбара. Үстүнө чапанын жамынды да сыртка чыгып кетти. Келин эми гана жаны катуу кыйналганын сезгендей онтоосу күчөп жатты. Толгоосу да жакындагандай. Курсагы тез түйүлө калат. Кудай-ай, аман эсен калтыра көр. Апакебайым, мени минтип кыйналып жатканымды сездиң бекен? Улам өзүнчө күбүрөнүп, түйүлө түшкөн курсагын мыкчылай сырт жака үмүттүү диктейт. Кантип жалгыз келиптир? Эч ким жеткирбептирби? Сырт жактан аялдын добушу угулду да, каалга ачылып, сырткы суукту кошо ала кирген болук келиндин карааны көрүндү. Ошону айтам да, бечара келин катуу кыйналып калган окшойт, жаш экен. Анын артынан божурап келе жаткан пол жуучу аял түз эле келин тарапка басты. Ак халаттын пальтосунун үстүнөн желбеге жамынган акушер келин онтолуп, түйүлүп турган келиндин жүзүнө тик карады да, тык ордунда катты да калды. Айжамал, боло кой, айланайын. Катуу кыйналып калыптыр. Суусу дагы бүткөн окшойт. Пол жуучу аял кыймылсыз туруп калган акушер келинге жалбарып жиберди. Ким десе, сен белең. Ушунуң да бар беле? Акушер келин анын жүзүнө тик багып карай албай, кыйналып турган жаш келиндин маңдайына келди да, ушуларды кекээрдүү айтып басып кетти. Эмне кылайын, даярдай берейинби? Деп жооп күтпөстөн эле пол жуучу аял жаш келиндин сырт кийимдерин чечиндире баштады. Эже, мен башка төрөтканага барат окшойм. Жаны кыйналып турганын сездирбөөгө аракеттенип, баардык кайратын жыйнап, жаш келин ордунан турууга аракеттенди. Кантет ботом, кайда бармак элең? Башка төрөткана жок жакын арада. Азыр акушер чыгат. Бир заматта бошонуп аласың. Кичине эле чымыркансаң, анан баары унутулат. Жок, эже, мен кетейин. Сен эмне деп жатасың катуу күн? Акыл эсиң жайындабы? Азыр креслого алып чыгабыз. Тиги акушер даярданып жатат да. Азыр чыгат. Жүр андан көрө төрөтканага чыгалы. Пол жуучу аялдын жалбарганына да кайыл боло. Жаш келин ушул жерден чыгып кетүүгө далбастап жатты. Бирок алды жагынан агып жаткан суу, ичинин тез түйүлүшү аны ого бетер шалдыратып салды. Алы кетип,
Эми ага таяныч керек болду. Энесинин элесин көргөн пол жуучу аялды жакын тутту. Андан үмүтү чоң болду да, анын айткандары менен болуп жатты. Пол жуучу аял жаш келинди жеңил кийинтип, экинчи кабатка жетеледи. Ушул кезде башка бөлмөдөн дагы да текебер кыймылы менен акушер келин чыга келди. Жакындап калыптырбы? Жаш келинге назар салбастан пол жуучу аялга суроо узатты. Ошондой окшойт, карап көрчү. Тиги жакка чыгарыңыз. Пол жуучу аялга буйрук бере сүйлөдү. Жаш келин акушерди жалоору тиктеди эле, экөөнүн көзү чагылыша түштү. Жанагы эле жек көргөн көз. Колума түштүңбү? Эми өзүңөн көр, дегенсийт. Келиндин жүрөгү болк этип алды. Курсагын ыйпалап текшерип көрдү да, бышып калыптыр. Эже, тиги аппараттарды алып келиңиз. Сууларыңыз даярбы? Деди пол жуучу аялга. Даяр, балам. Качан эле камдап койгонмун. Сулуу кыз, азыр кичине аракет жасайсыз. Анан сүйгөнүңүздү сүйүнтүп, балтайган бала төрөп бересиз. Кана, мен айтканда абаны ичиңе жутасың да, кайра сыртка чыгарасың. Маңдайында какшык менен сүйлөп жаткан акушердин айткандарын элдир-селдир угуп, келин өзүн жогото баштады. Кана, мен айтканды жаса. Абаны жут. Эми чыгар. Ыйын. Бул сөздөр ага бир угулуп, бир угулган жок. Катуу дем тартып, аны чыгарган болот, бирок алы жок. Ыйын дейм. Ыйынбайсыңбы? Ай, кимди коркутуп жатасың? Бол эми, бала тумчугуп баратат. Акушер келин эми үнүн катуу чыгарып, көз алдында өзүн жоготуп жаткан келинге жалбара баштады. Айланайын сиңдим. Коркутпа, күчүңдү жумша. Ыйынып кой. Кичине эле күчүңдү жумшап койчу. Аракет кылчы. Бол эми. Пол жуучу аял анын айланасында чимирилип жүрөт. Улам бетине суу чачат. Чоң шейшекти алып келип, эки колуна кере тартып, келиндин курсагынын үстүнөн сылагылайт. Ыңа! Аалам жаңырткан наристе үнү. Жарыкчылыкка жар салган жаңы адамдын үнү жаш келиндин кулагына шак этти да, кере дем алып, жылмайып алды. Мына, балам, уулдуу болдуң. Баары өттү. Коркутуп да жибердиң ботом. Барбалаңдап сүйүнгөн пол жуучу аял киндиги чуалган кызыл эт баланы келиндин көкүрөгүнө жаткырды. Бирде жерге түз түшүп, бирде ойку кайкы учуп, жеңил шамалдын нугу менен бурганактап, асма шамдын жарыгында айланып жаткан кар бүртүктөрүн суктануу менен тиктеп турган жаш кыздын жанына басып келген жигит аны чочуто албайын деп акырын суроо узатты. Ага мынча кызыктыңыз, чоң кыз. Карасаңыз, өзүнчө эле керемет. Мындайды чанда эле көрөсүң да. Чын эле, укмуш. Кол менен жасап алгандай. Кар бүртүгүнүн кооздугун. Кеч жолго чыгыпсыз да. Ооба, эжеме келдим эле. Сүйлөшүп отура бериптирбиз. Эжеңиз иштейби бул жакта? Жигит алар турган жерге жакын жайгашкан эки кабаттуу жай жака көз умдады. Жок, төрөгөн болчу. Ошого келгенмин. Эжеңиздин кубанычын тең бөлүшкөн турбайсызбы? Өзүм дагы жумуштан кеч чыгып, кеч келип калбадымбы? Эми шаарга кантип кетем билбейм. Кыйла болду турганыма. Эч бир транспорт көрүнбөйт. Бул жерде айыл дейт. Транспорт эрте токтойт да. Шаарга барасызбы? Ооба. Шаарда жашайсызбы? Ооба, иштейм. Жакшы. Мен да шаарга кетем. Тиги чоң жолго чыгалы. Балким ошол жакта болуп калар. Мейли. Жакшы болбоду, шерик болуп. Кыз жигиттин бул сунушуна дароо эле макул болду. Жигиттин сырт келбетине караганда өтө деле жаштай көрүнбөйт. Токтолуу эле калгандай. Шыңга бойлуу, жылдыздуу экен. Аны эски таанышындай кабыл алды да, жигиттин артынан түштү. Кызыл ашыкка жетейин деп калган жумшак карды шилеп, экөө жанаша басып баратышты. Атыңыз ким болот, чоң кыз? Чолпон. Жакшы атыңыз бар экен. Сиздикичи? Алмаз. Сиздин атыңыз да жакшы экен. Кайда иштейсиз?
Архитектурада иштейм. Сизчи? Мектепте. Жашыруун болбосо кайсы мектепте? Ким болуп дегендей? Шаардагы 4-мектепте орус тилинен сабак берем. Жакшы. Экинчи эле тилибиз го. Ошондой го. Сиз неге кеч калдыңыз? Бул жакта жумуштар бар эле. Кеч бүтүп калды. Экөө божурап келе жатышып, чоң автожолго да жете келишти. Жарыгы тээ алыстан көз нурун алган транспорттор кыйма чийме өтүп жатты. Кол көтөрүштө эле жеңил машина токтоп, экөөнүн айткан жерлерине жеткирип койду. Бир көргөндө эски тааныштай жакындыкты сезген экөө ошондо бири-биринин дарегин алган эмес. Бирок 2 күн өтпөй Алмаз Чолпонду издеп мектепке келди. Таң калган Чолпон: "Бир таанышкан кызды деле издей бересизби?" деп ага кылыктуу суроо салды. "Тим издебейсиң да, жумушуң качан бүтөт?" "Азыр бир сабагым бар, анан бошмун." "Анда шаар аралап да басып көрбөйлүбү? Бая күнү жакшы да тааныша албай калдык." "Мейли" деп Чолпон бул сунушка дароо эле макул болду. Себеби сылык сыпа, сымбаттуу жигитти бая күнү эле жактырып калган. Ички сезими уйгу-туйгу боло баштаган. Анын сабагы бүткөнчө Алмаз мектептин короосундагы отурушта күтүп отурду да, Чолпон чыккан соң алар кыз жигиттей кынала басышып, шаар аралап кетишти. Тамактанышты. Сейилбактын кышкы залдарына киришти. Экөө бири-бирин кыйладан бери издеп жүргөн. Түгөйдөй, ысык болуп турушту. Ушул эле күнү экөө бири-бирине болгон ички сезимин билдиришти. Алмаз өзүнүн кыйла жаш кичүү кызды жактырып калганын жашырган жок. Бирок ошол эле учурда үй бүлөсү бар экенин да ачык айтты. Келинчеги менен жашаганына 8 жыл болгонун, ал акушер-гинеколог болуп иштесе да, балалуу болуша электигин билдирди. Бая күнү келинчегине жолугуп келе жатканын да айтып өттү. Анын учкай айткан таржымалын угуп, Чолпон тескери басып кеткен жок. Көңүлү да иренжибеди. Тескерисинче, аны алдабай, баарын ачык айткандыгы үчүн Алмазды ого бетер жакшы көрүп турду. "Экөөбүз дос бололу. Мен бир көргөндө негедир сизди жакынга ала алдым. Көптөн бери издеп жүргөн адамымды тапкандай болдум. Биздин мамиле сиздин үй бүлөгө терс таасирин тийгизбеш керек" деген сунушун айтты. "Бирок ачыгын айтайын, мен сени менен дос болом деп айта албаймын. Биздин мамиле сөзсүз тереңге кетет. Ал үй бүлөгө таасирин тийгизет. Бирок аны жеңишибиз керек. Мен аялымды сыйлаймын. Экөөбүз бири-бирибизди жактырып, сүйүшүп дегендей салт санаа менен үйлөнгөнбүз. Мына, жашым 30дан эбак ашты. Менин досторумдун балдары мектепте окуп жатышат. Мен да артыма туяк калтыруум керек да, туурабы?" "Аныңызга туура. Бирок мен кимдир бирөөнүн бактысын тартып албашым керек да. Ошону менен катар адам өз бактысы үчүн да күрөшүү керек. Сен башка бирөөнү ойлогон менен ал сени ойлойбу дейм. Керек болсо, сенин жеп жаткан наныңды тартып алам дегендер толтура. Мен туура жасадымбы, туура эмес болдубу деп уйгу-туйгу ой менен жашай берсең, сенин бактыңды да кимдир бирөө тартып алат. Айталада каларың бышык." Алмаздын чечкиндүү, ишенимдүү сүйлөгөнү ого бетер өзүнө арбап турду. Экөөнүн мындай кездешүүлөрү тез-тез боло берди. "Бир кем дүйнө деген ушул тура. Кандай сонун адам. Анан балалуу болбогонун кара", дейт Чолпон. Ар убак Алмаз менен жолугуп кайтканда. Бирок өзүн анын жары катары элестете албайт. Бир күнү алар башка шаарга барышты. Алмаз 1 айлык командировкага жиберилген экен. Чолпондун жумушунан уруксат алып, аны ала кетти. Ошол күндөрдөгү экөөнүн бактысы чексиз эле. Чолпон чыныгы сүйүүсүнө жеткенине толук ишенди да, сактап жүргөн белегин ашыгына тартуу кылды. Ал толук өзүнүн Алмаздык экендигине ынанды. Чолпондун жумушуна ак саргыл, сулууча келген келин издеп келди. "Чолпон деген сенсиңби?" деди ал келин. Маңдайында турган жаш кызга кекээрлүү сүйлөп. "Ооба. Жаш экенсиң.
Сулуу да экенсиң. Анан жигит чыкпадыбы? Өзүңө окшогон жашыраагынан. Түшүнгөн жокмун сөзүңүзгө. Кантип түшүнбөйсүң? Алмаз дегенди тааныйсыңбы? Тааныйм. Кимиң болот? Таанышым. Дагы? Ошол. Арамзаламба, мен баарын билемин. Балам жок, аялымды кетирем. Мен аны сүйбөйм десе, эрип кеттиң да, Жок, мен жөн гана таанышымын. Арамзаламба деп жатпаймынбы? Алмаз баарын айтты мага. Эмнени? Экөөңдүн мамилеңди? Калп, айтпайт. Сиз башкалардан угалы эле. Эмне? Башкалар да билишеби? Билесиз да. Бир-эки жолу бир басып койсоң ушактарайт. Жок. Силер бир-эки жолу баскан жоксуңар. Силердики тереңде. Ошон үчүн мен сага эскертип коеюн. Дагы ушундай бир басып, бир турганыңарды уланта турган болсоңор, экөөң тең капа болбогула. Ушундайыңарда тыйылып калгыла. Мен экинчи келбейин. Баары бир Алмазды менден тартып ала албайсың. Уктуңбу? Өктөм сүйлөп чыгып кетти. Бул окуяны Алмазга айткан жок. Бирок коркуп, чоочуп жүрдү. Алмаз ээрчиткен жакка көп бара берген жок. Бөр сөйүп келе жаткан курсагын сыйпалаган Алмаздын кубанычы ашып-ташып жүргөн кезинде анын сүйүнүчүнө суу себүүнү, ызы чууну каалаган жок. Жумушунан бошонуп, шаар четинде жашаган эжесиникинде жашап жүрдү. Ата-энеси бир туугандарына билгизбөөнү чечишкен. Алмаз болсо аны издебеген жери калган жок. Күн эсептеп, эртең эле баа деп баркылдап жарыкчылыкка келе турган наристесин күтүп жаткан. Карасаң, кара бетти. Ушунусу менен тартып алам деген да. Баары бир тартып ала албайсың. Мунуң менен коркутпагын. Буга бергенди мага эмнеге ыраа көрбөйт, жараткан. Менин эмнемгем, эмнемден жаздым. Акушер келин өз бөлмөсүндө ушуларды айтып боздоп жатты. Пол жуучу аял чолпондун жанынан айланчыктап кетпейт. Ал жаткан бөлмөнү тазалап, калдыратып идиштерин иреттеп, буйдамалап эле жүрдү. Улам анын жанына келип, бирдемелерди сүйлөгөн болот. Күйөөң сүйүнөт го? Туну уул болсо эркектерге жакшы да. Алар да ошону күтүшөт. Мына, менин 2 кызым бар. Экөөнү тең ушул жерден өзүм төрөттүм. Азыркы жаштар назиксиңер да. Илгери доктуру жок эле үйдө өзүбүз төрөп, өзүбүз киндигин кесип алчубуз. Анын сөздөрү чолпонго бир угулуп, бир угулбайт. Курсагына коюп койгон музду алып ыргыткысы келет. Бурчта чукуранып уктап жаткан наристесин суктануу менен тиктеп коет. Бөлмө ичи бирде кара түскө, бирде көк түскө боело түшөт да магдырап кетет. Эбиреп жүргөн пол жуучу аял анын жанына келип, уктаба балам, 2 саат чыдасаң, анан жылуу чай берем. Башка палатага көчүрөбүз, дейт. Сыртта түн. Терезеге карады. Дал ал жаткан терезенин түбүндө асма шам турат. Бурганактаган кар бүртүктөрү уйгу учуп чолпонду өзүнө арбап жатты. Кыйлага суктана тиктеп турду да жылмайып алды. Алмаз экөөнү табыштырган асма шам турду көз алдында. Ошол. Кызык. Мен эч нерсени ойлобой келе берген турбаймынбы? Бул жерде иштейт дебеди беле? Качып отуруп, колуна түшүп берген экенмин да. Алмаз кайда болду экен? Ал угабы? Тез эле укса экен. Анан бизди алып кетсе экен. Жүрөгү дагы бир болк этип алды да, келин өзүн жогото баштады. Бөлмө ичин караңгылык каптады. Дубалдар ойку кайкы кыймылдап жатат. Жер титирип жатабы? Келин пол жуучу аялды жардамга чакырды. Ал бөлмөдө жок эле. Үнүн катуу чыгарды. Бирок аны өзү да уккан жок. Терезе түбүндө кар бүртүгүнө чулганган асма шам гана элдир-селдир көрүнөт. Бөлмө туңгуюк караңгылыктын кучагында калды. Ал ордунан жыла алган жок. Турууга умтулду. Кыймылга келе албайт. Төрөткана тынч уйкуда. Кыйналган келин таң супа сала баштаганда түбөлүк уйкуга кетти.
Аны тиги бөлмөдө ичкүйдүүлүгүн көз жашынан чыгарган акушер келин, түнү менен уктабай эми гана үргүлөп кеткен пол жуучу аял да сезген жок.